чын эле запись деп айт. Кеттик. Биринчи кандай таанышабызбы? Биринчи часть. Ошондо мен азыр предлагаю биринчи частин вот познакомиться. Анан Ринат, если у тебя есть возможность, можешь прям эмени открыть биздин миродучу жана сунуштар боюнчачы. Мирооду ачып, и мындай структурада болсо таанышуу узун эметип кетпегендей, узап кетпегендей болупчу. Аты жөнү кыскача эле. Аты жөнү жери кайсы жактан чыгып атат, и бул долбоорго именно ушул долбоорду эмнеге тандаганын, анан кийин сразу чтоб эки эмени зайцты өлтүрүп кеткенде болуп убакыт эметпей, и кайсы атты сунуштады бул долбооргочу. Ошону эле анан эгер сунуштаган атка дагы комментарий айткысы келсе айтсын, жок болбосо жөн эле кайсы аттарды сунуштады айтып өтсө да. Ушундай эме менен кылалыбы форматта эмени таанышууну же кандай форматта каалайсыңар? Ооба, ошондой форматта кетеби. Мында кыска эле, анан кийин дагы встречалар көп болот да, акырындан дагы еще детально анан башка эмелерди дагы эметип баштайбыз да, тиги сурап билип бири-бирибиз жөнүндө. Азыр болсо убакыт өткөрбөй эле ушундай кыскача болуп турса кандай дейсиңер? Азыр мындай кылалы, 3 атты тандайбыз, анан акырында Азамат выбирать кылат да. Азыр мындай кылабыз. Биринчи таанышуу бөлүмүндө эметип алалы. Анан эмнеге ачып койдук? Мындай подсказка болуп мындай көрүп туралы да. Азыр ким айтып атса, бизге Ринат мырза ошол эмени жакындатып көрсөтүп турат да. Анан кийин как раз ошону айтып өткөнгө. Анан экинчи частында уже ат тандоого өтөбүз. Үчүнчү частьта болсо уже остальное уже Notion жөнүндө маселелер, анан задачаларды эметебиз да. Азыр мен времяны засекать этип коеюн, ровно, чтоб я бир азыр саат канча болуп калды? Кыргызстан сааты 15. Мен эмеге 11-ге 5 мүнөт калганда эме чыгышым керек да. Чыгам да, андан кийинки эгер эме болуп калса, бул жактан силер калып сүйлөшө бересиңер да. Ошондо эң биринчи панодо ким турат экен, баштай берели, анда ким баштагысы келет азыр бул жакта. Мен эмелерди ачып алайын. Ринат, сенден эле баштай берели? Эмеден участниктердин арасында. Макул, анда мен баштай берем. Мына мен Гулейсаева. Гулейсаева мына азыркы учурда Турцияда жашайм. Өзүм докторанткамын Анкарада Хажетепе университетинде. Азыр диссертациямды жактаганга даярданып жатам. Бул долбоорду тандаганымдын себеби негизи өзүм кодко да кызыгам, анан дизайнга да кызыгам да. Анан бирок деген бул долбоорду бир эле долбоорду алып, ошонун үстүнөн майын чыгарып иштесек деп эле, ошол ой менен бир эле долбоорду ушунун үстүнөн иштейин деп ушул долбоорду тандап алдым да. Сиз кайсы сервемедеңиз? Polaris'tensizби? Мен өзүм Polaris'тенмин, KG Coders. Анан менин сунуштаган ошол эле убакта тиги ат сунушу дегенде эле ошол эле убакта оюма келген аттарды жазгам. Меники мыкты сайттар, сонун сайт, иттей сонун, укмуш экен, кычырайт деп ушундай аттарды сунуштагам да. Ошол эмки участникке кете берели. Жумаев барбы? Дизайнер. Анда ал жок болсо өзүбүз эле аныкын Адилет Жумаев бар экен, аныкы Artbox, анан Design Ordo деген сунуштоосу бар экен, Artbox 2 жолдосы болуп турат. Design Ordo, Artbox. Мен өзүм таныштырып кетейин, мен Айсалкын, Москвадан чыгып атам. Көптөн бери дизайнга кызыгып жүрөм өзүм дагы. Менин сунуштарым Артордо KG, Адеми, Дилязык деп койдум. Потому что мына кыргыз сайттар дегенге кыргыз ордо деп предлагать кылышыптыр, а биздики кооз, как искусство жакыныраак болгон үчүн Артордо деп атап койсок жакшы деп ойлоп койдум. Чоң рахмат. Кесигиңиз жөнүндө айтып коюп беришке дагы бир. Мен кесибим
Мен математика окугам, бирок иштеген эмесмин, педагог. Азыркы учурда декретте отурам. Кичинекей кызым бар. Үйдө. Жана эмен бир моментта Гүлай Исаева бул проектти кимден угуп калдыңыздар? Проектти Кантип көрүп калдыңыздар дейм да? Айдана Өмүрбаевадан Инстаграмдан көрүп калдым. Азаттыктан. Гүлай Исаева Эме жөнүндө бул проекттеги дизайнга кызыккан үчүн тандап алдыңыз, ошондо? жок, бул Polaris'ке кантип келип калдыңыз? Мен келечектен. Ой. Айсалкын Мойдунова келечектесиз да? Айсалкын Мойдунова, мен келечектен дизайнга. Өзүм кичинелигимден жакшы сүрөт тартам, ошого кызыгып жүрөм. Зайлуддин биякта жок экен. Аныкы азыр өзүбүз окуп кете берели, чтобы билгендейчи кайсындай варианттары бар биздин под рукой. Зайлуддиндикин кандай экен эмеси бир. Укмуш сайт, супер сайт деген экен. Укмуш сайт, супер сайт. Саламатсыздарбы? Менин аты жөнүм Нурзат Усен кызы. Мен болсо бул келечекте жолдошум экөөбүз окуйбуз. Ал өзү буга чейин көрүп, кызыгып жүрүп сайт жазууга JavaScript менен неме кылып жүргөн. Анан кийин ал предлагать этип, ушул жака экөөбүз жазылып калдык. Ага чейин мен болсо өзүм ушу веб-сайттарга кызыгып, мындай дизайндарын жасап жүргөм. Ошондуктан ушуну тандадым. Азыркы учурда биз Баткенден жаңы келдик. Ошондуктан кичине убактым болбой, кичине активность көрсөтө албай атам. Ошол үчүн кечирим сурайм. Анан мага жанакы жактан Артурдо, анан кийин Кычырайт деген неме жакты, аттар жакты. Мен болсо Кодом командасынамын. Чоң рахмат. Азыр голосованияны бир аздан кийин экинчи частта кылабыз, азыр таанышуу. Кийинки Мерим Жумабаевага келдик. Жумаева. Бияктабы? Ал жок экен, анын ошол немесин окуп кое бергиле. Аныкы деген аябай көп экен. Эмелер сунуштары кумара, акварель, ак кеме, ак куу, шекер, шире, толкун, кычырайтко, сыр сандык дейт. Сыр сандык. Вот, андан кийинкиге өтө берели. Наргиза Зиядинова, Наргиза Зиядинова. Жокпу. Эмеси микрофону жокпу? Мен окуй берейин, чатка жазып атат, мына Наргизадан бизге чатка келип атат. Мен чаттан жазам, балдарым кыйкырып ойноп жүрүшөт, звук жандыра албайм. Мен Наргиза Зиядинова, аябай бир нерселерди кооздогонго кызыгам. Мен келечекте окуймун. Мен күн желеси, күн нуру, сыйкырдуу сандык. Эме возможность болсо жазып коесуңарбы, эме Наргизанын бияктан сунуштап атат да бизгечи. Ринат эменин үстүнө, стикердин үстүнө жазып коесуңарбы эмени? Кимдин? Наргизанын эмелеринчи сунуш берип атат. Бул жакта күн желеси, анан күн нуру. Экинчиси күн нуру дептир. Рахмат. Так, Наргиза бияқта. Эгер эме мүмкүнчүлүк болсо, акырындан ошол эмеге Мирого кире бергиле, экинчи часть, потому что голосование болот да. Анан ошол жакта баары чогуз иштейбиз. Эми Жайнагүл Жанышбек кызына келдик, Жайнагүл бияқта болду экен. Жайнагүл Жанышбек кызы. Так, мен Жайнагүл Жанышбек кызы. Мен да педагогмун. Учурда азыр 2 уулдун апасымын, үйдө пока. Менин сунуштарым Нукура сайт, этно сайт. Эмне үчүн Нукура этно дедим? Бул көбүнчө кыргыз тилине басым жасалып атат азыр. Сайттардын баарын ошо кыргызча которолу, кыргызча деп эле ошо кыргызчага басым жасаган үчүн мен
ошол этно, нукура деген аттарды сунуш кылып атам. Оюңуздарды айттыңыздар, дагы карап көрөбүз башка варианттарды. Чоң рахмат. Так, андан кийинкиси Каухар Таиева дейт, Каухар Таиева. Биякта болду экен. Карап көрөлү. Биякта что-то көрүнбөйт, Же мен көрбөй атам, жок экен, Каухар Таиева бизге Азем сайт деген экен. Азем сайт. Андан кийинкиге өтөлү. Нураида дейт, Аматова Нураида дейт. Биякта болду экен, Нураида бияктасыңбы? Ал веб-смарттан болсо керек эле Аматова Нураида. Керемет сайттар Лавит и Береке деген экен. 3 ат сунуштурган экен. Андан кийинкиге Омурбекова Каныкей дейт, Каныкей биякта болду экен. Каныкей көрүнбөйт, что-то бүгүн. Каныкейдики укмушко, сонунго. Ал акцент на го кылган экен, Так. Андан кийинки участник өтө берели. Так, бияк бош. Бош. Эгер тиги списокто жок болсоңор ушу бош жактарга келип деле жазсаңар болот да, бирок бүгүн азыр уже жыйынтыкта эме аттардычы. Бегимай Келдибекова да жок экен, сунуш, бирок биякта болсо, балким Бегимай биякта болду экен, Бегимай Келдибекова. Так, пока жок окшойт, Макул, анда дальше кете берели. Так, Нурбек Кудайбергенов дейт, бияктасыңарбы? Так, карап көрөлү. Нурбек жок окшойт, Жок экен, сунушу да жок экен. Нургуз Залкарбекова дейт, ал дагы чаттан жазып атат окшойт, Так, азыр. Нургуз Залкарбекова, өзүңүздү тааныштырып өтөсүзбү же? Өзүңүздү тааныштырып өтсөңүз кыскача. Анан кийин салкын төр, анан кийин салкын төр. 3 минутта. Так, 3 минута это долго, значит, дальше идем, да? Салкын төр деп жазып кое берели кимге? Нуркыз Салкарбекова салкын төр деп, салкын тур сыяктуу. Салкын .тор деп жазган экен. Эмеге сунушун стикердин үстүнө, анын ордуна жазып кое берели. Так, салкын. Эме латиница менен жазган экен. Салкын тор. Как турдун английский эмеси варианты салкын. Все. Так, Нургуздыкы кетти. Нургуз Залкарбекова. Так, Залкарбек Тиленбаев дейт, биякта бүгүн жок го дейм, Анын сунушу деле жок экен. Бермет Максатбек кызы. Бияктабы, интересно. Бермет Так, жок экен, сунушу да жок экен. Макул, дальше кете берели. Так, астында тиги Азамат Токтокуновдукунда жазып койгом. Анын сунушу баарыңар көрсөңөр керек, кутуча, анан укмуш болчу. Бакыт Элдиярбеков болсо керек эле. Элдиярбеков. Так, биякта болду экен. Бакыт Элдиярбеков. Жок, биякта көрүнбөйт. Манас Манапбаев дейт, аны да көрө алган жокмун, бирок эмелери, сунуштары ушундай экен. Ал прям полностью уже домен атын менен жазган экен. Кыргыз дизайн KG, kyrgyzdesign.com. Look design. Жок, по-моему, бул готовый сайттар окшойт. Creative. Аналогдарын бергиле деген ушул жака жазыптыр да ал. Мындай сайттар жок го дейм. Жөн эле жазып койду го дейм. Жок, ал жөн эле домен аттары ушундай көрүнсө болот деп жазган экен. Так, давайте дальше кете берели. Манас Манапбаев. Жок, көргөн жокмун эмеде бизди мүчөлөрдөчү. Кыргыз дизайн, Look design, анан Creative Көгүз деп жазган экен. Так. Мен Жомарт Акматов, мен Бишкекте жашайм. Мен ачкелүү. Мен дизайнга кызыгам. Өзүм кесибим информатик, экономист. Азыр
ошо дизайн боюнча кетип калгам да. Анан азыр кайра IT жагын окуп атам. Өзүм кесибим ошо IT болчу. Мурда эптеп окуганбыз. Университетте деле кыйрат деле окутчу эмес. Анан ар кимибиз окууну бүтүп ар кайсы жумуштарга кетип калганбыз. Эч ким по специальности эч ким иштеген жок да. Анан ушундай болуп калдык. Келечекке келип калдым. Кайра өзүмдүн кесибимди окуп атам. Бирок дизайнга жакын да баары бир. Сонун. Варианттарым ушул. Сонун, кооскежи ойбай. Жакшы. Так, андан кийинки участнигибиз биздин Мендайым Сатиева дейт. Мендайым эмеге жазган экен, эме комментарийгечи мен азыр чыгарып койдум да, бул жаккачы көрүнсүн деп. Great Creative деп предлагать эткен экен. Бул жакта болду экен, Мендайым өзү жокко көрүнгөн жок, биякта жок экен. Так, дагы кимдер калды бизде? Бул да Азамат Токтокуновдун өзүнүн сунуштары биздин Дискордко байкасаңар өзү дагы ошо 2 атты сунуштады да, кутуча анан окумуш депчи. Так, ошондо дагы өзүн тааныштырбагандар барбы? Эгер бар болсо, ооба, мен тааныштырайынбы? Давай. Саламатсыздарбы, менин атым Нуркыз. Мен Бишкекте жашайм. Менин кесибим лингвистика. IT-ге каникулда Жазал академияга келип калгам, кичине кызыгып. Мен дизайнга кызыгам, ошон үчүн Коо сайттар деген долбоор тандадым. Сонун. Так, дагы барбы? Өзүн тааныштырбагандар. Дагы көп жолугабыз деп ойлойм, шашпай дагы таанышабыз да. Эгер жок болсо, анда бул частьты бүтүрүп алалы, аябай кубанычтабыз. Мына биринчи шагдарыбызды, биринчи кадамдарыбызды жасап баштадык да. Анан экинчи бөлүккө өтсөк, могул жакта мына баары тең айтып чыкпадыкпы, могу аттардычы. Эми деген мына менин ордума менин колум ким Ринат эле дей берейинби, атыбыздан эле айта берели. Биякта мен үчүн эч маанилүү эмес да, эч кандай удобно болсо ошондой. Могу астына мен могу сердечкаларды, примерно могу сердечкаларды коюп койгонмун да, могу жактачы. Ошол жактан, негизи сердечканы каяктан аласыңар? Могу 3 точканы басканда, сол жакта 3 точканычы. Азыр кирип мына эможи деген жак бар да, ошонун үстүнө бассаңар, астынан эмелер сердечко чыгат да, астынанчы. Ошол жактан эле өзүңөргө сердечканын азыр дагы бир аз астына түшүш керек го дейм. Так, жер жемиштер. Так, где-то мынакей үстүндө, ошонун үстүнө басасыңар, азыр мирого кирели барыбыз. Үстүнө бассаң, ошонун үстүнчү. Өзүн басамбы? Бассаң. Ошондой сердечко чыгат да. Ошону алып эле могул жактан силерге эң жаккан эмеге эки эмеңер бар да, 2 сердечко кое аласыңар. 2 атка эме голосовать эткиле да, мондай үстүнө эле, анан кийин биз аны санап алабыз да. Азыр болсо биздин задачабыз ошол жактан мына теги эможинин ичинен кирип ала албай кыйналып аткандар мына сыртка чыгарып койгон буяка бир экөөнүчү. Ушуну деле алып алгыла. Тиги ичине кирип эможини биз проблема эле алам дегендер тияктын ичинен кирип алгыла да. Ошондо биз анан кийин эме голосовать эткенден мурун эмени сүйлөшүп алалы да, мына ат койгондочу биздин деген бул эменин долбоордун эң негизги задачасы анан кийин ат коердо эмнелерге көңүл бурушубуз керек да. Ат тандоодочу негизги мындай долгосрочный мындай эмелерге, пландарга караганда бул Кыргызстандын ичиндеги ушундай кооз сайттарды чогулткан бир эме болот экен да, платформа болот экен да, каталог сыяктуучу. Бирок основной эмеси, аудиториясы, значит, биздин кыргызстандыктар эле, кыргызстандыктар эле колдонгон үчүн ушундай кыргызча ат менен болсо болот. Ошол эле убакта
мааниси болуш керек да, эмне депчи. Негизи, например, могул жакта этносайт, нукура сайт деп жакшы, мында кыргызча сайт экени билинип турат. А бирок действительно веб дизайнды, веб эмени чагылдырган атпы ошол эме суроосу да. Анан бул жактан еще могул агайдын өзүнүн аттарын дагы балким должны учитывать. Анан ошол аттарга балким башка могул жакта сунушталган ат менен миксовать этип деле ошону деле эметип койсок болот да. Коюпчу. В общем, өзүңөр карап эметип алгыла, мен дагы өзүмдүн сердечкомду алып эметейин, голосовать этейин. Азыр голосованияга бир 3 минутадай жетет го, баарын канча кишибиз, баарыңар киргиле, ошо Мирого жана ссылкасы Дискордто турат. Кирип, сердечкоңардан такыр кире албайтсаңар, чатка жазып койсоңор кайсыга экенинчи, анда деген Ринат деген алып туруп ошо сердечканы ошонун үстүнө чаптап берсин силердин ордуңарга. Такыр болбойсаңар, но желательно өзүңөр кирип иштесеңер жакшы болот эле да, бул биз платформадачы. Андай кире албагандар кандай кылат? Дискордто да выбор болобу? Көбү кирбеди да, азыр жарым эле кирди. Биз эрте заранее убактысын баарын чечип эметип койдук. Эми ал жакта кире албагандар үчүн бош бирөө болсо жазып койсоңор болот. Голосование жүрүп атат. Голосование эмеге Мирого кирип голосование кылып койгула деп эме объявление кылып койсоңор болот. Бир чоң кыз бар эле, Ифен кызы эле, доскасы жок эле да. Азыр мен эме деп ойлодум эле да. Азыр мен мен дагы эме кирип Миро. Сиз кошуп коесуз да? Эмнени? Нурзат Ифен кызы ошо жок болуш керек, доскасычы. Бары болчу. Нурзат Дусен. Так, Нурзат Дусен. Биринчи катарда турат. Ооба, мен эсимде эле. Ошо Үсен кызы деп жазып киргиздим эле. Наргиза Годин, Зиядинова. Барбы? Так. Бирөө жок болчу да, ошо точно мен билем. Бирөө деле өзүм тааныштыр деле. Бирок чатка жазып койгон да эмесин. Варианттары. Ошо чаттан карап деле киргизе берсек болот. Биринчи рядтын 5-синде турат Нурзат Дусен кызы. 5 бөлүм. Ошол. Варианттар кандай эле мен жазып коеюн. Же бар беле, жок беле? Ифен кызы күн желеси деп жазганбыз да. Дайлодин Телебалдиев. Тааныштыра кетпиз өзүңдү. Салам алейкум. Салам алейкум, кутман кеч. Биз баарыбыз бияка тааныштырдык. Сен өзүң да тааныштырып кетесиң. Өз жөнүндө айтып коелу. Эми кыскача аты жөнүңөрдү, анан каяктан чыгып атасыңар, анан бул долбоорго эмне үчүн кызыктыңыз, анан кийин кайсы атты сунуштадыңыз эле ошону. Аты жөнүм Дайлодин Телебалдиев. Өзүм
азыр Кара Алтайда турам. Негизи Чоңлай ошо облустун Чоңлай районунан болом. Студентмин. Анан могу кол сайттар жөнүндө долбоорбу же келечек? Бул эме ушул долбоор эме ушул Кол сайттар. кол сайттар. Кол сайттарга кызыккан себебим ошо сайттардын кызыгып атам. Ошол азыр дизайн жагында окуп атам да. Ошол жактан анан кодко жазылгам, бирок ал жакта адам толуп калганына байланыштуу анан ушул жактан да. Ошондон анан негизи ат боюнча көп ат болуптур бул жакта. Өзүмдө бир жакшы деле ат азыр ойлоно элекмин, бирок ошондой ойлойм, азыр иштейбиз бул жагда. Анда эмеге Мирого кирип, азыр биз уже эме кылып атабыз да, добуш берип атабыз да. Мирого кирип, азыр бир аз эле мурун тиги Ринат айтып берди. Миродо могу сол жакта эмелер бар го, 3 точкачы. Сол жакта жана панель эмеден кийин 3 точкада эможиден сердечко алып эле 2 эмеңиз бар да, 2 добуш бере аласыз. 2 атка ошол каалаган аттын үстүнө коюп койсоңуз, ошо менен добуш кылып тиги атты тандап алалы да. Хорошо. Так, бул жакта ат тандала берсин, анда биз деген ар ким ошо Мирого келип эме өзүнүн эме добушун бере берсин. Биз болсо анда тиги эмеге өтсөк, Ринат тиги Треллагачы. Треллага келип тиги так, азыр. Трелла бар бул жакта. Так, азыр. Же мен азыр Трелланын эмесин бул чатка ыргытып азыр. Так, Треллада. Трелла. Так. Трелла. Эмеге чатка жибердим. Трелла бул эменин Zoom'дун чатына. Так, биз ошондо эмени ат коюуну in progress'ке коюп коебуз го, эми уже мына иш жүзүнө чыгып атпайбы? Анан буюрса азыр тандалсак, анда данга кетет, тандабасак, анда in progress'те тура берет. Андан кийинки задачабыз биздики кыргызча интернеттен кол сайттарды издеп тизмесин түзүү экен да. Андан кийинки ошол эле эмеге окшош, бирок зарубежный аналогдорду экен да. Муну биз башташ үчүн биз деген биринчи Notion ачып алышыбыз керек да. Ошон үчүн астына мен дагы бир таск жазып койгом. Ошо астына келсең, могу жаккачы. Биз деген буларды жазыш үчүн тиги ат тандап алгандан кийин тиги Notion ачышыбыз керек да. Аны ачкандан кийин ошол жакта могу эки эме таск үчүн, эки тапшырма үчүн, наверное, таблица түзөбүз да. Могу Notion'дун ичинечи. Бирөөсү могу кыргыз эме менен, анын жанына эле тиги зарубежный деп, анан баарыбыз ошол жака депо кылып, ошол жака топтойбуз го дейм. Именно сайттардычы. Аны деген эмеде Notion'да деген мындай жакшы бир таблица болушу керек да, аяктачы. Эң биринчисинде деген кыргызча интернеттин кол сайттары деп, анын линки же болбосо аты биринчи, андан кийинкиси линк, андан кийинкиси ким жүктөдү да, информациячы, качан жүктөдү, датасы. Ошондой сыяктуу. Анда ушул жака эме деп жазып коелу, Notion деп, анан ошону ким алат, задача деп, акырындан азыр тиги голосование бүткөнгө чейин же бүтүп калдыбы, баарыңар койдуңарбы эмени? Так, бул жакта ошондо задачаларыбызды распределять этип алалы.
биринчи жазалы эмне кылыныш керек экен, Notion ачылыш керек негизи. Каяктан ачабыз ошо Notion'ду? Жөн эле любой эле аттангандан кийин ошо Gmail'дан эмесин ачып алып эле ача берелиби же Жылдыз Академиядан сурайлыбы бизге эме бергиле деп? Биз лимитне ачып берели деп эле ушундай бир сообщение окком. Анда биз ача берели да, анан кийин эме болсо ал жака кайра жылдырып алабыз да. Даярдай берели, болушунчачы, готовый кылып, анан алар макул дегенде анан тиги жакка өткөрүп алыш деле көп кыйын болбойт болуш керек. Бул жерде болду. Биз Notion ачып берели дейт. Бардык координаторлор толтура баштасын. Воскресенье күнү Sunday деп review же ретроспектив кылсак тест жылабыз дейт. Ошо ачып беришет экен, анан дальше эмне? Биле беребиз да. Биз анда акырындан ошол эмени Trello боюнча толтуруп биз ача берели, ал андан кийин ачып примерно жазып, анан тигилер давайте бул жака переходите десе, анан биз анан уже билебиз да эмне кандай кылыш керек, сразу тиги жака өтүп кетебиз же уже ачкан нерсебизди эле ошол жака жылдырып коебуз да. Ошондо Notion'да ким ошол задачаны ким алгысы келет, Notion'да ачып, ичинде болсо бирөөсү деген кыргыз интернет кос сайттарды издеп тизмеси экөө бир жакта болсо жакшы болот го дейм, потому что баарыбыз эле издеп атканда мындай тиги секшнду ачып, тигини киргизип, анан тиги секшнду ачып, муну киргизип отурбай эле бир секшндын ичинде эки табличка болот го дейм, ошондой сыяктуу кылыпчы. Кандай дейсиңер, ушул задачаны ким алгысы келет? Notion'да эме ачыш үчүн азыр аттандагандан кийин эме болот да, ошол ат менен эме Gmail ачып, анан Gmail аркылуу эме Notion ачса болот да. Notion'ду жакшы билген адамга берели. Ким Notion жакшы билген бир 2 адам же 3 адам иштесе жакшы болот. Так. Анда азыр бөлүп коелу да, Notion'га 2-3 адам, Trello'га дагы 2-3 адам, эми толук маалыматтарды жазсаң. Баштапкыч этаптарын Notion'да анда мен ачып берейин, анан калган ичиндеги дизайн анда мындай чогуу жасап, баарыбыз чогуу кылалып, анткени биздики дизайнга менен байланыштуу эме болгон үчүн мындай красивый Notion болуш керек да, жакшы болупчу. Анда эгер макул десеңер, эгер каалоочулар болсо алгыла, эгер жок кечке ушинтип күтөбүз бири-бирибизди десек, анда мен өзүм мындай жаман көрөм кечке чоюлганды, ошон үчүн анда мен баштапкы эмесин ачып, могу секшндарды чтоб биз деген отура бербей, жана тапкан сайттарды ошока жүктөй берели да күн сайынчы. Ошондо сиз ача бериңиз, биз ошол ичин толтурганга баарыбыз чогуу иштейбиз ошондо. Макул. Анда Notion'га мени бияка жазып койсоң эме кылыпчы, үстүнө Notion ачкан боюнча мени эме задача коюп берип койсоң мага. Жазамбы ошону? Мол. Так, ошонун активдүүлүгү. Мен ошонун баарын активдүүлүгү боюнча дагы эметем. Могул жакта ким азыр протоколду ким кылмай болду эле? Протоколду ким кылат, пожалуйста, биякта отургандардан могу жактан ким участвовать этти, эмелерин сүрөткө эмеге тартып алып, могу жактачы катышуучулар дагы аттарды жөнүбүздү, ошолорду протоколду жазасыңар. Мына мен азыр бир аздан кийин уже чыгышым керек болот да. Ошондо мен жазып берем. Могул жакта, могу кимдер участвовать этти эмелери. Анда тиги эмеге өтөлү, пока что тиги добуш берүүгө өтөлү. Добуш берүүгө. Протоколду кийин ошол эме боюнча, шаблон боюнча просто бул жакка анан катышуучуларды дагы эмесин санын, анан эмесин. Ал бизге кийин мен Notion'да ачам да, эмелердин, участниктердин активности боюнча. Анан күн сайын ким катышып атат, ким эмне иш кылып атат, ошол жакта мониторить этип көрөбүз да. Так. Мен бул жерге жазам. Уже 3-5 анда бул жакта 3 эле вариант болуп атат. 2 сердечко алган ошол үчөөнү Discord'га жазып коелу, ошол
типа вопрос кылып кийин ошону колдойсо ошону айтабыз да. Азамат дагы ошону тандашып койсо, ошону атты азыр жазып койсок. Азыр бул жерде дизайн Вообще, торду, анан кутуча дегенге 2 сердечкадан алып атат да. Так, үчөө, азыр мояка мен сразу эменин астына эмелерди жазып ийейин. Так, ошондо биринчи орун эмне болду? Так, силер айта берсеңер, биринчи орун эмне болду? Дизайн ордо. Дизайн, так, Ордо. дизайн ордо болуп атат. Дизайн Арт ордо. дизайн точка ордо экен же кандай экен бир карап коеюн. Жана эле дизайн ордо. Аха. Дизайн өзүнчө ордо өзүнчө. Аха, дизайн ордо, экинчиси Арт ордо точка kg. так, арт ордо точка kg болуп, точка kg. Анан Кутуча уже 3 сердечко алды. аха. Үчүнчүсү Кутуча. 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 Дизайн ордо, арт ордо, kg. Так, смарта и кутуча 3 орун болду, 3 эмес болду. 3 топовый болду. Туура эле болдубу? Туура эле болду. Бул жакта еще берип коюшту. Укмуш, арт ордо, дизайн ордо ошонун бирөөнү өчүрүшүбүз керек же. Төртөөнүн бирери вариант кылып. Эме укмушту кошуп коелу, анткени башка участниктердин арасында да укмуш дегендер көп экен да, укмуш дегенчи. Анда 4 топ ушуну коелу. И муну деген ошондо биз азыр Дискордко киргизели ошону. Эми бирок деген аны голосование сыяктуу кылып киргизгиле да, баягы жөн эле буларды ыргытып койбой, а вот астында болупчу, чтоб тип-топ было бир мындай чаржайт, ар ким мен буга дебей астында чтоб голосовали, да, и все. Вот. Типа смайлик аркылуу голосование бергиле деп жазабыз да. Биринчи мындай, экинчи мындай. И все. Муну ким жасайт ошондо азыр? Мен жазып коем. Супер. Бул Жеңишгүл сенсиңби, Жайнагүл? Мен Жайнагүл. Все. Макул. Ошондо бизде 4 вариант, анан кийин муну деген эме дедлайн койгула обязательночу, чтоб люди понимали до какого эме экенинчи, а то кое берсет 2-3 күн деле жүрөт. Биз бүгүн уже чечилиш керек да. 12ге чейин убакыт берели, 12ден кийин сразу уже жаңы атты кайсы добушка болгон болсо ошол боюнча ноушну ачып ишти баштай бересиз да. Все. Анан ноушунду ачкандан кийин анда могул ат болду деп мен Дискорддон анда карап алам, буюрса. Ошо 12ге кирип көрсөңөр, кайсы немеге добушка болгон болсо ошону тандап ала бересиз да. Вообще элдерде добушка. Супер. Эмки андан кийинки задачаларды анда Trello'га өзүнчө бөлүп эметип алсаңар го, мен уже акырындан чыгышым керек болуп атат, Деги. И эмки задачаларда эмелерде, допустим, ноушунду ачкандан кийин Алло, Гүлжазы. Алло, достор, угуп атабы? Угуп атат. Салам алейкум, саламатсыздарбы? Салам алейкум. Биз да кечигип калдык эле бир аз. Кечирим сурайбыз бизден. Сабакта элем, ошо бошобойт да, мага Дискордко киргизип коесуңар да, голосование мен өзүм добушумду берип коем. Дедлайн бүгүн 12ге чейинби? 12ге чейин баарыбыз азыр бул жерге эле эмес, общий everyone деп кылсаң, башкалар да кирип добуш бере турабыз да ошондо. Ошо кирип добуш берип койсоңуздар ошондо. Анда уруксат да, мен онлайн окуп элем, сабагында эле. Мейли. Ладно. Чоң рахмат. Макул анда андан кийинки задачалар 3-чү бөлүм негизи эменин үстүнөн иштелиш керек да. Вот ноушунда уже жанакы эмесин мен задача кылып өзүм алдым. Анын ичинде бизде деген могу баракчада ат койгондон кийин ошо атка жараша эме болуш керек да. Ошону Trello'га киргизип койсоңор, ким Trello'га эметет, жооп берет. Эмеге биз мото же эмебиз, девизибиз болуш керек да. Ошо сайттынчы. Анан кийин сайтты и лого, да, лого и этот мындай девиз эмес, эми кийинчерегин ойлонсок, например, сайт жасайбыз да бизчи. Анан сайтты ачканда лого, анан логонун жанында жанагы баннер сыяктуу
мындай бир сөз болуш керек да, ошону могу аттарга жараша ошону должны подумать, ошо следующий шагтары да. Мен чыгып атам, анда силер өз алдынча эми свободная тема кылып, анан протокол жазгандар анан тияка жазып коесуңар да мен ошол жактан окуп билип алам да, эмне болгонунчу. Мейли чыгаргиле. Жакшы тургула, көрүшкөнчө кубанычтамын силер менен таанышканга, жаңы баштаганыбызга. Саламатчылыкта болуңуз. Буюрса тиги эмени Gmail'да ачып алсак, анан могу Miro бардык платформаны ошол Gmail менен кирсек болот го дейм. Азыр өзүбүздүн эмебиз долбоордун эмеси аты жөнү болбогон үчүн ушундай эле азыр примерно иштеп туралы деп ачтык да. Макул. Туура айтасыз. Макул, жакшы тургула. Так, мен бул жактан эми так. Балдар, кыздар, Trello'ну ким жакшы билет? Кандай болуп жатат? Trello. Ошондо ачуу деп Trello'ну мен жаңы эле кирип атам, бирок ошол вроде баары жазылуу эле экен го, оңой эле окшойт ошол жазууларына карап. Мурда бир аз колдонгон, анан азыр анча эмес ойлойм. Мен негизи вообще азыр биринчи жолу Trello'нун экранын көрүп атам да, бирок мындай түшүнүктүү эле окшойт. Мындай бардык негизи оңой эле, биз бат эле үйрөнүп кетет. Ушул жерде бизде азыр жанагы темалардын ичинен тандашыбыз керек да. Азыр эле түзүлдү го. Азыр аттар тандаш керек да, голосовой алат. Trello'нун ссылкасын жөнөтүп койгулачы мына кооз сайттарга. Берки KG сайттары буга тиешеси жок алардыкы башка. KG сайттары башка. Мен аралашып керек болуш керек бир аз. Биз ошондо дизайндын үстүндө иштейбиз да. Бул дизайнга тиешелүү же кодко да тиешелүү? Биз чогултабыз, каталог түзөбүз. Кооз сайттардын, кыргызча сайттардын каталогун түзөт экенбиз. Анан мен оюмча бир сайтка киргизет окшойт. Ошол биз мисалы үчүн азыр жаңы кутуча деп сайт ачсак, ошонун ичинде кыргызча сайттардын баарын ошонун ичине топтойт экенбиз да. Ошондо биздин задачачы. Ошол биз мен ойлогом сайт жасайбыз депчи. Андай эмес экен да. Жок, сайт жасайбыз. Мисалы үчүн кутуча деп сайт жасайбыз да, анын ичине башка сайттарды киргизебиз да ошондо. Берки KG сайттардыкы дагы эмеси, миссиясы ушундай эмеспи? Бардык сайттарды чогултуп алар дагы. Кыргызча сайттарды. Алдыкта окшош пайдалуу сайттарды чогултса керек алдыкта. Анан ошолорду текшерүүгө топтоп. Алар коз эмес. Негизи окшоштуу болот экен. Мындай. Бизге бирок дизайн жагынан бизге жакыныраак дизайн жагы да. Биз коз дизайндарды эле, сайттарды эле чогултабыз. Алар коз эместерди эле чогултабыз. Мен азыр логотип жасап аткам, күздемеге жиберип коеюнчу азыр. Ошол. Жетишесизби? Тияка уже бүтөт. Азыр жиберип коеюнбу, мен чыгып берейинби? Ошол жакта жиберип койсом жакшы болот эле, 3-4 вариантын. Жиберем. Добуш берип коебуз да. Бүгүн ошо 12 чейин болсо керек. Азыр мен уже Discord'га киргизе элекмин, азыр уже жазып атам, жазып киргизгенден кийин добуш бересиздер. Азыр анда бөлүп алсак, ошол Trello'го бир адамды бөлсөк, калганыбыз сайттарды чогултуп киргизебиз, ар бирибиз. Жана логону уже тандагандан кийин неме кылабыз, Да, кийинки жолу тандагандай алалы. Азыр анда аналогдорду издей бериңиздер. Ошол кыргызча сайттардын баарын чогултуп, ошол неме Discord'ко жөнөтө берсеңиздер, ошол жакта топтоп туруп же Trello'го киргизебизби, Trello'нун бир бөлүмүн ачып туруп, ошол жака топтой беребиз. Бир жерге чогултуш керек да. Discord'ко эмес, түз эле Notion'га коюп. Discord'тон элдин баары көрөт да. Туурабы?
Дискордту только могу чаттын ичине, ошол биздин кос сайттардын ичине киргизген болсок, башкалар көрсө деле көрөрсүң, ал вообще открыто эле болот деди го. Жок, ошо Треллонун ичине эле бир ачып туруп ошол жакта. Треллого киргизсе жакшы болот. Ачката ошондо ичине киргизе турган болдукпу? Ошону ачып, азыр биздин убактыбыз бар да, саат 12ге чейин голосование бүтсө, андан кийин Notion ачып, анан эртеңки Ошо биля ачып турган болду. Биз ага чейин ошол Notionга киргизе турган нерселерди ойлонуштура беришибиз керек да. Пока что өзүбүзгө деле сактап коюп турсак болот да, таап калсакчы. Аябай шашылыш болуп баратса. 4 варианты ким чыгарат деп эле? Жок, ошо мен жаздым, азыр Discordко коем, азыр голосование болот. Анан кийин дагы эмнени жазыш керек эле? Жанагы Протокол беле? сизде протокол. Анан кандай? Каралайын. Ренат, сен протокол жазасың да, Ооба, мен жазам, анан жаңы эле катышуучулар чыгып кетти го, мен аттарды билбей калдым. Бул протокол жазылгандан кийин кайсыл жака жөнөтүлүш керек экен? ошо кооз сайттарга. Жүктөйбүз да, ошо Notion ачылганда ошол жака жүктөйбүз. Ага чейин ошол неме кооз сайттар бөлүмүн киргизип берсек, ошол жактан окуп тура беребиз да. Кийин аны Notionго киргизебиз. Ошондо азыр голосование болот, Discordто турабы. Протокол жазылат, анан Notion ачылып калса, ал жака сайттарды өзүбүз издеп киргизе беребиз да. Команданын атын талкуулап голосовать кылдык. Анда протоколду мен жазып кое берейин, Мен да жазайын деп коем. Экөөлөп жаза берейин. Хорошо. Экөөлөп жаза берели. Анча меле Хорошо. Ошондо кандай болду го дейм, ошо менен эмне суроолор барбы, идеялар барбы, айтып бергиле. Ошондон болот го дейм, азыр Discordко чыгарса, калган дальше. Андай эмес да, Жайнагүл. Сиз жөнөттүңүзбү? Беркимдей реакция менен угайлуу.
Голосование кетти. Ошо 4 смайликти кошуп койсоңуздар, анан элдер добуш бере берет да. Ошо кошот деймиз. Ринат мырза, анда неме кыла берели, жаза берелиби азыр демонстрация экраны кылсаңар? Барлап жазып чыштырганда. Word мененби? Кайда жазат? Пока что азыр неме Word'ду деле ачып жаза берсеңер болот го дейм. Анан киргизип калсаңар да. Бүгүн жетси. Бүгүн жетсе. Microsoft Word. Мен негизи эле Zoom'ду биринчи жолу өткөрүп атам. Биринчи жолу болот баардыгычы. Ошон үчүн. Кеңештерин айтып койгон. Протоколду жазабыз деген ким? Нурзат Усен кызы беле? Сиз биле? Ооба, Нурзат Усен кызы. Так, кандай жазчылык? Биринчи точка деп туруп эле, анан кийин 7/09/2021 жылы саат 22:00 жолугушуу өткөрүлдү. Азыр бизде эме бар да, образец бар да. Жана суроолор менен жооп берсеңиздер болот. Ооба, биринчи ошо жолугушуу өткөрүлгөн күнү экен да. Да, ооба туура эле. Так, могу опросту баштай бериңиздер, киргизип койдум. Ой, немен. Өткөрүлгөн күнү кала берсин да. Saatın dagы 22:00 деп жазып коелу. Бияка бизге жазып коюш керекпи? Биздин жолугушууда же кандай эле? Оңой эмес турбайбы? Оңой көрүнүп тур. Так, экинчи боюнча толтуруш керекпи? Жолугушуунун протоколу деп эле койсоңуз болот, үстүнөчү. Жаңы эле типа тема сыяктуу заголовок жазайын деп атасызбы? Заголовок могу сыяктуучу, могу образец кылып. Ошо протокол деп эле коюңуз. Бизде канча киши бар бул проектте? Азыр бизге катышкандар деле жазабыз го дейм. Азыркы немеге киргендер делечи. 15 киши кирди, жалпысынан 15 адам кирди. 15 болду окшойт. 07:09 протокол. Анан саатын дагы жазып коелу 22:00 деп. Анда бүгүнкүгө пока чыга берели. Мен бул жакта дагы башка өзүм команда менен жолугушум бар болчу.